Бишкекте маршрутканын айдоочулары мушташты. Бишкекте Киев көчөсүндө аялдаманын алдында кечээ автобустун айдоочулары мушташа кетти. Окуя бүгүн 19-июнда саат 9:00 Илбирс имаратынын алдында болгон. Видеодо көрүнүп тургандай жолдогу жарандар арачага түшүшкөн. Булак элдик медиа. Бишкекте мотоцикл күйүп айдоочусу жабыркады. Айдоочу жабыр тарткан, бирок жерине тез жардам кызматы чакырылган эмес. Жол кырсыгынын чоо жайы такталып жатат. Бишкекте мотоцикл күйүп кеткенин Телеграм каналы жазды. Жарыяланган видеодо жолдун жээгинде башын кармап олтурган кишини бир нече адам тегеректеп турганын көрүүгө болот. Алардан бир нече метр алыстыкта мотоцикл өрттөнүп жатат. Кайгылуу милиция башкармалыгынын Спутник Кыргызстан агенттигине билдиргенине караганда, окуя 19-июнь күнү саат 10:00 7-апрель жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Айдоочу жабыр тарткан, бирок ал жерге тез жардам кызматы чакырылган эмес. Жол кырсыгынын чоо жайы такталып жатат. Булак Спутник KG. Жалал Абад шаарынын мэри коронавирус жугузуп алды. Социалдык тармактарда тараган Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев коронавирус жугузуп алыптыр деген маалыматты шаардык мэриянын басма сөз борбору ырастады. Кала башчынын COVID-19 17-июнда аныкталды. 18-июнда мэриянын бардык кызматкерлери ПЦР анализ тапшырып, азыр жыйынтыгын күтүп жатышат. Мекемеден кабарлашкандар мэрияда иш ыргагы токтогон жок жана кандай тартип колдонулары эми белгилүү болот. 18-июнда шаардык кеңеште 18 депутаттын катышуусунда жаңы төраганы шайлоо өтүп, ага шаар башчысы катышкан эмес. Тагаевдин коронавирус табылганын Жалал Абад облустук штабы да тастыктады. Ал жыйындарда бирге болгон облустук штабтын башка мүчөлөрүнүн абалын эпидемиологдор изилдеп жатышат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин 19-июнга карата берген маалыматы боюнча коронавирус акыркы суткада дагы 132 адамдан жаңы аныкталды. Бул пандемия башталгандан берки Кыргызстанда бир суткада оору аныкталган эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Натыйжада 19-июнга карата жалпы коронавирус жуктургандардын саны Кыргызстанда 2789 адамга жетти. Акыркы суткада Бишкекте вирус жуктуруп алган 67 жаштагы эркек көз жумду. Ушуну менен илдеттен көз жумгандардын саны 32ге жетти. Булак элдик медиа. Президент топтошуп сүрөткө түшкөн өкмөт мүчөлөрүнө айыппул салууну талап кылды. Жарандарыбызды жоопкерчиликке чакырам. Айрым жарандарыбызды чындыкка дал келбеген маалыматтарды таркатып, медиктердин күнү-түнү кылган эмгегин жокко чыгарып жатат, деди президент Сооронбай Жээнбеков Чакан курамдагы коопсуздук кеңешинин жыйынында. Бул илдет жок, бул ойдон чыгарылган саясат дегендер да жок эмес. Дарыгерлерибиз, кара-картаңдарыбыз каза болууда. Бүгүн дүйнө жүзү бул илдет менен күрөшүп жатат. Ошондуктан дүйнөлүк пандемияга айланды. Мамлекет башчысы катары ар бир мекендешимди толук жоопкерчиликтүү мамиле кылууга жана өздөрү менен жакындарына кам көрүүгө чакырам, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков. Президент бул илдеттин артынан бийлик акча кылууда. Бул илдет жок деген жоопкерчиликсиз билдирүүлөр бул оорунун бар экендигинен күмөн саноого түрткү болуп жатканын белгиледи. Буга кошумча өкмөт мүчөлөрү топтошуп социалдык дистанцияны сактабай бет капсыз сүрөткө түшүштү. Бул да сүрөт өлкөгө тарады. Мындай нерселер аракеттерибиздин баарын жокко чыгарат, деп мамлекет башчысы өкүнүү менен белгилеп, медиктердин тараптарын бузгандарга айыппул салууну талап кылды. Бул чаралар өкмөт аппараттарынын катарындагы кызматкерлерине карата колдонулбашы керек. Алар менимче башчылардын буйругу боюнча чыгышкан. Барыңар айыппул төлөшүңөр керек, деп баса белгиледи мамлекет башчысы Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин Чакан курамындагы жыйынына катышкан өкмөт мүчөлөрүнө кайрылып жатып. Булак медиа. Бишкекте түндө терминал уурдалды. Окуя видео байкоого түшүп калган. Бишкектин Кызыл Аскер районунда терминал уурдалды. Кылмыштын окуясы видео байкоого түшүп калган. Беспредел KG Instagram баракчасына жарыяланган видеодогу факты 19-июнь күнү түнкү саат 3:00 чамасында болгон. Эки эркек келип терминалды көтөрүп кетишкен. Анын ичинде канча акча каражаты бар экени белгисиз. Видеонун авторунун айтымында ал милицияга арыз жаза элек. Булак элдик медиа. Хабиб Нурмагомедовдун атасы коронавирустан айыкты. UFC уюмунун орусиялык Хабиб Нурмагомедовдун машыктыруучусу жана атасы
Абдулманап Нурмагомедов коронавирус инфекциясынан айыкты. Бул тууралуу МУШКЕРдин машыктыруучусу Хавер Мендес орусиялык басмаларга билдирген. 3 күн мурун Хабиб атасынын абалы жакшырып жаткандыгы жөнүндө билдирүү калтырган. Андан кийин биздин бир жакын адамыбыз Абдулманап Нурмагомедов коронавирустан айыкканын айтты. Мен бул жаңылыкты укканда көзүмө жаш келди, деген Мендес. Эске салсак, 26 апрелде Абдулманап Нурмагомедов пневмонияга шектелип ооруканага түшкөн. Анын абалы оор бойдон калып жатканы кабарланган. Өз кезегинде Орусиянын президенти Владимир Путин Хабибке атасынын дарылануусу мыкты деңгээлде болоруну убада кылган. Булак Супер KG. Министрлик коронавирус жуктурган 252 адам үйүндө дарыланып жатат. Эске салсак, Кыргызстанда апта башында коронавирусту дарылоонун алгоритми алмашкан. Эми оорунун белгилери жоктор тыгыр көзөмөл менен үйүндө дарыланат. Коронавирусту дарылоо боюнча кабыл алынган жаңы алгоритмге ылайык учурда вирус жуктурган 252 бейтап үйүндө дарыланып жатат. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Вирустун жеңил формасын жуктурган белгилери билинбеген адамдар жаңы алгоритмге жараша үйүндө дарыланууда. Аларга тыгыр көзөмөл кылып жатабыз, деди Үсөнбаев. Эске салсак, Кыргызстанда коронавирусту дарылоонун алгоритми алмашкан. Эми оорунун белгилери жоктор үйүндө дарыланат. Соңку маалымат боюнча 132 адам вирус жуктурганы аныкталып, жалпы саны 2789 жетти. Булак Спутник KG.